Саламатсыңарбы балдар? Бардыңыздар бүгүнкү сабакка кош келдиңиздер. Бүгүн видео сабагыбызды андан ары улантабыз. Сабагыбыздын темасы айлана чөйрөдөгү объекттер. Сабагыбыздын максаты 3 максаттан турат. Биринчи максатыбыз бул объекттер жана көптүктөр. Информатикада окуп үйрөнүү объекттери жана объекттердин белгилери боюнча. Объекттер жана көптүктөр. Объект бул курчап турган реалдуулуктун адам тарабынан бир бүтүн катары кабыл алына турган каалагандай бөлүгү. Объект деп адамдын көңүлү бурулгандын баардыгын атоо кабыл алынган. Эми балдар карасаңар, биздин айланабыздагы баардык көзүбүзгө көрүнгөн буюмдар, ошол эле жан жаныбарлар, ошол эле жаратылыш, ушунун баардыгы биз объект деп атасак болот экен. Жана бул жакта сүрөттө көрүп тургандай объектилердин ар кандай түрлөрү. Биз ушул сүрөттүн баардыгын объектке кошо алабыз. Эми объекттер жана көптүктөр. Көптүк бул объектилердин жыйындысы, топтому жана коллекциясы. Бул көптүктөрдү түзүүчү объекттердин элементтери болуп аталат. Көптүк өз айрым учурда 3, 2, 1 элементтен же бош болушу мүмкүн. Мисалы, класстагы эң жакшы окуган окуучулардын көптүгүн айтсак болот. Көптүк чектүү да болушу мүмкүн. Мисалы, ошол эле цифралардын көптүктөрүн айтсак. Жана кыргыз алфавитиндеги таңбалардын көптүктөрү. Көптүк чексиз да болушу мүмкүн. Ошол эле натурал сандардын көптүктөрү. Эми бул жерде сүрөттө көрүп тургандай үйдүн коросу. Бул жакта үй жайгашкан жана бактарактар жайгашкан. Ошол бактарактардын түрлөрү жайгашкан. Бул жакта бактарактардын 4 түрү жайгашкан. Мунун баардыгын жалпы биз көптүк деп атасак, жалпы бактарактар боло турган болсо, жалпы ичинен карай турган болсок, биз бактарды ар бирөөсүнө бирден аталыш берген болобуз. Эми бул жерде чектүү жана чексизге мисал келтирели сүрөттөр менен. Бул жакта ошол сандардын, натурал сандардын 9га чейинки цифралар, ошол эле чексиз болуп турат, ошол эле ааламды көрсөткөн бул жакта чексиз объектилер. Ар бир объект өзүнчө бир аталышка ээ. Бул аны башка объектилерди айырмалоого мүмкүндүк берет. Адам объекттин атын бул эмне же бул ким деген суроого жооп берип атайт. Адамдар пикир алмашууда объектилердин аттарын тилдеги сөздөр менен белгилеп, бири-бирине реалдуу жана ойдон чыгарылган объекттер тууралуу ар түрдүү маалыматтарды беришет. Бирок ар кандай абалда бир эле объект ар түрдүү аталышка ээ болушу мүмкүн. Мисалы, ит бул чыныгы дүйнөнүн объектиси. Итти биз кумайык десек, бул үй жаныбар же жөн эле жаныбар деп атаса болот. Бул аталыштар бири-биринен эмнеси менен айырмаланышы мүмкүн? Тиги аталыш же болбосо ошол эле тандоого жараша болот. Эгерде объектилердин көптүгү бир аталыш менен эле атасак жалпы аталышка ээ болот. Ошол эле бул жакта сүрөттө көрүп тургандай жалпы ит. Ошол иттин ичиндеги ар кандай түрлөрү бар. Ошол эле кумайык, ошол эле тайган, ошол эле башка дагы түр породаларын айтсак болот. Информатикада окуп үйрөнүү объектилерин карасак эми. Бул жакта информатикада бул жаратылыштагы коомдогу, техникадагы информацияларды берүү, сактоо жана кайра иштетүү процесстерин жүрүшүн мыйзам, ченемдүүлүктөрүн ошондой эле компьютердин жардамы менен бул процесстерди автоматташтыруу ыкмаларын окуп үйрөтүүчү илим. Информатикада окуп үйрөнүү объектилерин бул жактан карасак болот. Бул жакта баардыгы ошол ар кандай предметтер менен чагылдырылган, баардыгыңыздар көрүп турасыңар. Ошол эле жер жемиштер менен берилген, ошол эле глобус менен көрсөтүлүп турат. Ошол информатикада ар кандай маалыматтарды алсак болот деген түшүнүк келет. Андан ары объектилердин белгилерин карасак, бул жакта объектилердин касиеттери төмөнкү суроолорго жооп берет. Бир объект экинчисинен эмнеси менен айырмаланышы мүмкүн? Аракет аткарылганда объектинин эмнеси өзгөрүшү мүмкүн? Тынч турган биз океанды айта турган болсок, ошол океан кыймылга келе турган болсо, биз уже анда башка абалга болот. Ошол эле жалпы топтолгон адамды кыймыл аракетин көрсөк, уже башка бир кыймыл аракетти белгилерин көрсөк болот. Эми андан ары объектилердин белгилерин карасак, бул жакта таблицада көрсөтүлгөн ошол эле объекттин касиети, чоңдугу жана чоңдуктун мааниси. Адам мисалы касиети көк көздүү.
жана ошол эле чоңдуктун мааниси көгүлтүр болушу мүмкүн. Адам ошол убакта эле узун бойлуу болушу мүмкүн. Жана бою 180 сантиметр. Бул чектүүгө кирет. Ошол эле үй кыш менен салынган жана материалы ар кандай болушу мүмкүн. Ошол эле кирпич же болбосо топурак же болбосо дагы башка объектилер менен салынган болушу мүмкүн. Андан ары эсибизге сактайбыз баардыгыбыз. Объект бул адам тарабынан бир бүтүн нерсе катары кабыл алынган, бизди курчап турган реалдуулуктун бир бөлүгү. Жана ошондой эле көптүк бул объекттердин жыйындысы, топтому жана коллекциясы. Ар бир объекттин өзүнүн аталышы болгондуктан ал башка объекттерден айырмаланып турат. Коюлган аталыштар жалпы же көптүктүн ичиндеги кандайдыр бир жеке объектинин аталышы толук ыктымал. Адам объект тууралуу информация бергенде анын белгилерин, касиеттерин, аракеттерин, жүрүш турмушун жана абалын толугураак сыпаттап бере алат. Бүгүнкү сабак силерге жакшы түшүнүктүү болду деп ойлойм. Жалпы айлана чөйрөдөгү объекттер боюнча тааныштык, анын көптүктөрү боюнча, ошол эле информатикада окуп үйрөнүү боюнча тааныштык. Бүгүнкү сабак силерге ийгилик алып келсин жана үй тапшырма силер 10-беттеги суроолор жана тапшырмаларга кунт коюп, объектилердин ошол көптүктөрүн жана информатика окуу үйрөнүүлөрүн карап жооп беребиз. Анда эмесе сак саламатта калыңыздар.